Орто жана жогорку билим алуу, медициналык кызмат көрсөтүүдөн пайдалануу, жалпы жарандык паспорт, маалым кат, жөлөк пул, пенсия, айдоочулук күбөлүк алуу. Мунун бардыгы Кыргыз Республикасынын жарандары пайдалана турган мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр. 2006 жылы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн саны 128 болсо, 4 жылдан кийин бул көрсөткүч 21 миңге чейин жеткен. Бул мамлекеттик органдар бир эле кызмат көрсөтүүнү өз-өзүнчө жол-жоболорго бөлүп салгандыктан болгон. Мында ар бир кадам үчүн эле акы алына берген. Ушундай мамлекеттик кызмат көрсөтүү тутуму өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө кедергисин тийгизген. Коррупциянын гүлдөшүнө өбөлгө түзүлгөн. 2012 жылы мамлекет кызмат көрсөтүүлөрдүн санын 398ге чейин кыскартты. Анын ичинен 160 акысыз болсо, калган 238-не акы алынат. Алардын сапатын арттыруу максатында өкмөт калкка кызмат көрсөтүүдө талаптары сакталышы керек болгон мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын кабыл алды. Бейтап эмканада канча мүнөт кезек күтүшү керек? Тез жардам эң көп дегенде канча мүнөттө келип калышы керек? Орто мектептин бүтүрүүчүсү жок дегенде кандай билимге ээ болууга тийиш? Жөлөк пул алуу, турак жайды жана автоунааны каттоо үчүн кандай документтер керек? Эгерде сизди тейлөө сапаты канааттандырбаса, кайда кайрылуу керек? Бул суроолордун жооптору мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарттарында тыкыр баяндалган. Мамлекеттик мекемелер стандарттар жөнүндө маалымат камтылган көрүнөктөрдү илип коюуга милдеттүү. Мамлекеттик мекемелерден стандарттардын сакталышын талап кылгыла. Жашообуздун сапаты өзүбүзгө гана көз каранды.